Бисмилла, валхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сүйүктүү пайгамбарыбыздын насааттарына токтолуп өтмөкчүбүз. Бүгүнкү сиздердин токтолуп өтүш темабыз бул төмөндөгү хадистин негизинде болмокчу. Ани ибн Бурайда ан абиhi радиаллаху анху кала, ибн Бурайда Аллах Тааладан разы болсун, өз атасынан риваят кылып чыгарган хадисте айтат: Кала Расулуллаху саллаллаху алейхи ва саллям ли Али. Пайгамбарыбыз, ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун, Али радиаллаху анхуга мындай дейт: Я Али, ла тутма'i назрatan назра, фа инна лака лула ва лейсат лака лахира. Али, эгерде бир жерге сенин көзүң кокустан түшүп кала турган болсо, мына ошол жерде кайра экинчи ирет карабагының. Анткени биринчи караштыгыңа сен күнөө албайсың, ал сенин пайдаңа болот. Ал эми экинчи караштыгың бул сенин зыяныңа болот, бул нерсеге күнөө алып каласың деп пайгамбарыбыз Али радиаллаху анхуга мына ушундай дейт. Бул хадисти алымдарыбыз ишеничтүү сахих хадистердин катарында чыгарган. Бул хадиске амал кылса боло турган хадис. Эми урматтуу мусулман тууганым, мына ушул хадиске келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Али радиаллаху анхуга насаат айтып атат. Бул бир эле Али радиаллаху анхуга тийиштүү эмес, балким жалпыбызга тийиштүү. Баарыбыз пайгамбарыбыз үммөт болгондон кийин мына ушул пайгамбарыбыздын сөзү баарыбызга тийиштүү болуп эсептелинет. Демек ар бирибиз мына ушул насаатты пайгамбарыбыз мага айтып атат. Мына ушул ишти мен кылышым керек. Мына ушул пайгамбарыбыз берген насаатты мен тутунуп жүрүшүм керек, мен сакташым керек, мен аткарышым керек деген түшүнүктө бул хадисти кабыл алышыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтып атат: эгер сен бир жерди Аллах Таала арам кылган бир арам нерсени кокустан карап ала турган болсоң, бул сага күнөө болбойт дейт. Же болбосо ошол нерсеге муктаж болуп туруп карай турган болсоң, көчөдө бара жатсаң, ошол бир жерде бир караң көрүнүп отурган болсо, эркекпи же аялды айырмалап билиш үчүн карап ала турган болсоң, муктаж болуп, анда бул сен үчүн бул күнөө эмес дейт. Ал эми экинчи ирет мына ошол жерге карай турган болсоң, өзүңдүн ыктыярың менен эч муктаж болбой ошол жерде карап бир рахат алыш үчүн, же болбосо дагы бир башка бир жаман максаттарда мына ошол Аллах Таала арам кылган жерди, Аллах Таала арам кылган чоочун аялды, Аллах Таала арам кылган башка бирөөлөрдүн абратын карай турган болсоң, бул сен үчүн күнөө болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көздү сактоого бизди чакырып атат. Эң урматтуу мусулман тууганым, бул көздү сакташтык шариятыбызда бизге буйрулган. Көздү сакташтык бизге важип болуп эсептелинет. Аллах Таала арам кылган жерлерге көздү салбаштык бул бизге милдет. Аллах Таала Кур'ан Каримде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга буйруп мындай дейт: "Кул лил муъминина ягудду мин абсарихим." Момундарга айтканың, имандуу пенделерге айтканың, кимде ким өзүн имандуумун дей турган болсо, момунмун дей турган болсо, Аллах Таалага моюн сунам, пайгамбарга моюн сунам дей турган болсо, ошолорго айтып койгону, алар көздөрүн сакташсын. Аллах Таала арам кылган жерлерге көздөрүн салбасын дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, мына ушул аяттын негизинде бул көздү сакташтык бизге важип болуп эсептелинет. Эми мунун тескериси, Аллах Таала арам кылган жерлерге караштык бул чоң күнөө болуп эсептелинет. Кейбир алымдар муну чоң күнөө деп чыгарган, ал эми кейбир алымдарыбыз муну кичинекей күнөө деп айткан. Албетте, эгерде бир жерге рахаттанып карай турган болсо, же мына ошол караштыгы бир фитна алып бара турган болсо, сынага жол ачып жибере турган болсо, ал албетте чоң күнөө деп алымдарыбыз эч талашсыз маселени айтышкан. Жана ошондой эле дагы, урматтуу мусулман тууганым, бул көздүн дагы өзүнүн зынасы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан:
Әл-айнани зинахума назар. Екі көздің зынасы бұл ошол арам нерселерге караштык дейт. Ошол үчүн аялдарга же болбосо башка бирөөлөрдүн авратына караштыгын мына ушул көздүн зынасы деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Демек урматтуу мусулман тууганым, бул көздү биз дагы көзгө дагы чоң маани берип, Аллах Таала арам кылган нерселерден көзүбүздү сакташ зарыл эсептелет экен. Жана ошондой эле дагы Аллах Таала Кур'ан Каримде ولا تقربوا الزنا فإنها فاحشة وساء سبيلا. Силер зынага жакындабагыла. Албетте зына бул өтө бузук иш, жана өтө жаман жол деген. Мына ошол зынага алып баруучу жолдордун баарын шариятыбызда бизди жаап койгон. Мына ошол зынага барбаш үчүн бизди көзүбүздү сактамалыкка бизди буйруган. Мына ошол зынага барбаш үчүн биздин кулагыбызды ар кандай жүрөктө бир шахватты козгой турган, же бир зынага алып бара турган, же башка бирөөгө зулум кылып кое турган ушундай бир ушак сөздөрдү, бир уят сөздөрдү угуштукту бизге арам кылган. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кол зына кылат, пут зына кылат, кулак зына кылат, тил зына кылат деген. Кулактын зынасы ошондой арам иштерди угуштук деген. Колдун зынасы ошол нерсеге колду сунуштук деген. Анан путтун зынасы ошол нерсеге басып барыш деген. Жана ошондой эле жүрөктүн зынасы бар деген. Бул ошол зына болгон арам иштер жүрөк менен ошол нерсени каалаштык деген. Ал эми бул уяттуу жердин зынасы мына ошол баардык көздүн, колдун зынасын не кылат деген, тасыктайт деген. Тасыктап анык зына кылат, же болбосо аларды жалганга чыгарып зынадан кайтарат деген. Демек урматтуу мусулман тууганым, бул көздү сактабаштын акыбети аябай начар. Көздү сактабаган себептүү инсан өмүрүнүн аягында өтө жаман жан бериши мүмкүн. Өмүрүнүн аягында имандан ажырап калышы мүмкүн. Мындай нерсе биздин тарыхыбызда аябай көп кездешкен. Жана ошондой урматтуу мусулман тууганым, бул көздү сактабаштык инсандын жүрөгүн карартат. Мына ошол көздү сактабай бул дүйнөдөн өтүп кетиштик, бул ошол күнөөнү таштабастан, андан тооба кылбастан өтүп кете турган болсо, бул кыямат күнүнө сөзсүз түрдө катуу бир азапка жолугуп калышы толук мүмкүн. Эми урматтуу мусулман тууганым, биз бул көздү сакташтык бизге важип экен, милдет экенин билдик. Ал эми көзүндө зынасы бар экен, бул арам иш экендигин билдик. Эми мына ошол инсан албетте көзү сакташтык бул жеңил иш эмес. Албетте көз ар нерсени каалайт. Чоочун аялдарды карайт, чоочун аялдарды уккусу келет, дагы башка бир нерселерди, ушундай нерселерди кылгысы келет. Бирок ошол нерсени кимде-ким ошол нерсенин нафсысын жеңип, Аллах Тааланын буйруктарына моюн сунуп, өзүн көзүн сактап тыя турган болсо, бул нерсеге шариятыбызда чоң сууптар берилген. Буну шариятыбызда деп коет, фадоилу коддул басар, көздү сактоонун артыкчылыгы, көздү сактагандын сыйлыгы, көздү сактагандын сооптору дейт. Кенез урматтуу мусулман тууган, ушу көздү сактагандарга кандай сооптор берилет? Мына ушул тууралуу бир-эки пайда гана токтолуп өтөлү. Жана ошондой эле дагы бизди көздү сактоодо биз айтышыбыз мүмкүн, көздү сакташ мүмкүн эмес дешибиз мүмкүн. Жок, көздү сактоодо бизге пайгамбарлар үлгү болуп берген. Биздин мурунку солий кишилер көздү сактоого бизге өтө чоң үлгү болуп беришкен. Мына ошонун үлгүсүнө дагы бирин-экин көз чаптырып көрөлү. Биринчи, көздү сакташтык бул инсандын кыямат күнүндө бейишке киришине себеп болот. Кимде-ким көзүн сактай турган болсо, мындай көз эртең кабырда дагы, акырет күнүндө дагы тозокту көрбөйт, азапты көрбөйт. Кимде-ким көзүн Аллах Таала арам кылган нерсенин көзүн сактай турган болсо, мындай көз эч качан өкүнбөйт. Мындай көздөн кабырда дагы, акыретте мындай көздөн жаш чыкпайт. Жалаң гана сүйүнүч болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, кимде-ким Аллах Таала үчүн бир арам ишти таштай турган болсо, Аллах Таала ага мындан да жакшы нерсени алмаштырып берет деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, саласату ла тура аюнуху финнар. 3 түрлүү адам бар дейт. Булардын көзү эч качан дозок отун көрбөйт. Кандай гана чоң неамат. Биринчиси айнун харасат фи сабилилlah.
Биринчиси Аллах жолуна сакчы болуп турган көз дейт. Экинчиси айнун бакат мин хашиятилла. Аллахтан коркуп ыйлаган көз дейт экенчиси. Үчүнчүсү мына бизге тиешелүү жер айнын каффатан махаримилла. Аллахтан арам кылган жерден тыйылган көз дейт. Кыямат күнү мына ушул көз тозокту көрбөйт дейт. Демек урматтуу мусулман тууганым, бизге ушул көздү сактоонун фазилети мына ушул гана боло турган болсо аны бизге жетиштүү болмок. Баарыбыздын тилегенибиз ушул. Тозоктон кутулсак экен, бейишке кирсек экен деген биздин тилегенибиз ушул эмеспи? Демек урматтуу мусулман тууганым, сиз өзүңүз убада берип көзүңүздү сактай турган болсоңуз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге мына ушундай убада берет. Болду, көз кыямат күнү тозокту көрбөйт. Эми Аллах Таала убада берет, көз сактагандар үчүн кандай неаматтарды ардап койгондугу тууралуу бизге убада берет. Аларга бейиштен убада берет. Аллах Таала айтат: "Код афлахал муъминун." Момундар ийгиликке жетишти. Алар өздөрү качып жүргөн дозоктон кутулду. Өздөрү эңсеп жүргөн, самап жүргөн бейишке жетишти. Анан момундардын сыпатын сыпаттап, алар кимдер, кандай болгон момундар? Жөн эле тил менен момунмун деп айтып койгондорбу, имандымын деп айтып койгондорбу же алардын сыпаттары барбы? Кандай момундар деген Аллах Таала аяттын улансын алар сыпаттап: "Валлазина хум ли фуружихим хафизун." Биринчи сыпат, алар өздөрүнүн намустуу жерлерин сакташат. Зынадан алыс болушат. Аллах Таала арам кылган жерге алар барышпайт. Өзүнүн шахват нафсыларын жалаң Аллах Таала адамына жактан гана кандырат. Алар көздөрүн зынадан сактайт. Кулактарын, колдорун Аллах Таала арам кылган зына иштерден сактайт. Илля ала азважихим ау ма малакат айманухум фа иннахум гайру малумин. Алар бир гана өздөрүнүн аялдарына же күңдөрүнө гана не жакындашат. Фаман ибтага вара залика фаулайка хумул адун. Анан кимде-ким Аллах Таала ада кылган жолдон дагы башка арам иштерди издеп, өзүнүн шахватын кандыра турган болсо, мына ушулар чектен чыккандар дейт. Дагы Аллах Таала аят улансында: "Валлазина хум ли аманатин ва ахдихим раун." Алар өздөрүнүн аманаттарына, убадаларына бекем болушат. "Валлазина хум ала салаватихим юхафизун." Алар намаздарын сакташат. "Улайка хумул варисун аллазина ярисуна фирдаус ва хум фиха халидин." Мына ушулар гана чыныгы мураскорлор. Эртең кыямат күнүндө фирдаус а'ла бейишинде булар мураскор болуп, ошол бейиште түбөлдө калышат дейт. Демек урматтуу мусулман тууганым, Аллах Таала бул аятта көзүн сактагандарга фирдаус бейишин убада берип атат. Бул Аллах Тааланын убадасы. Аллах Таала эч качан убадасына кыянат кылбайт. Жана аятты бекемдеп: "Хум фиха халидун." Алар фирдаус бейишке киргенден кийин чыгышпайт, түбөлтү калышат дейт. Кандай гана чоң неамат, урматтуу мусулман тууганым. Келиңиз баарыбыз ушул көзүбүздү сактаганга аракет кылайлы. Мейли көз сакташтык бул бир көчөдө эле болуп калбайт. Телефондо болот, телевизордо болот, эмнеде болот? Көзүбүздү жат аялдардан, Аллах Таала арам кылган жерлерге көзүбүздү сактаган, көзүбүздү салуудан сактайлы. Жана ошол менен дагы Аллах Таала башка аятта не дейт? "Улайка фи жаннатин мукрамун." Мына ушул момундар, өздөрүнүн намусу жерин сактаган момундар, булар урматтуу болгон бейиште болушат. Бул кандай бейиш? Фирдаус а'ла бейиш. Эң бийик бейиштердин эң чоңу, эң бийиги бул Фирдаус бейиши. Пайгамбар саллаллаху алейхи эгер сурай турган болсоңор, Фирдаус бейиши сурала деген. Мына ошол Фирдаус бейишине кимдер киришет экен? Көздөрүн сактаган чындыгы момундар мына ошол жерде болушат экен. Жана ошол менен дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да убада берет бул көзүн сактагандарга. Пайгамбар саллаллаху аднан лакумул жанната лиман кодда басараху. Пайгамбар саллаллаху ким көзүн сактай турган болсо, мен бул адамга бейиштен кепилдик берем дейт. Ким мага өз уяттуу жерин, өз көзүн, өз намысын сактаганга кепилдик бере турган болсо, мен бул адамга эртең бейиштен ага кепилдик берем дейт. Демек урматтуу мусулман тууганым, биз өзүбүзгө өзүбүз убада берели, мен көзүмдү арам нерседен сактап, зыналардан алыс болуп, эртең Аллах Таала убада берген, пайгамбарыбыз убада берген мына ушул бейишке жетемин деп жүрөктөн чечим чыгарып, мына ушул нерсе себептерин карманып, андай аракет кылайлы. Жана ошол менен урматтуу мусулман тууганым, экинчи пайдасы бул көздү сакташтык, бул ибадат. Албетте ибадат бизди бул дүйнө жана акыретте бактылуулукка жетелейт. Эми бирөө айтышы мүмкүн, эми көз сакташтык зынага алып барыш үчүн гана экен го. Мен көзүмдү сакталам, көзүмдү карайм, бирок андан кийин зынага барбай кое алам. Мен кудуретим жетет деп айта турганбыз. Жок, урматтуу мусулман, сиз адашасыз. Бул ибадат, Аллах Тааланын буйругу. Сиз каалайсызбы, каалабайсызбы? Аллах Тааланын буйругуна моюн сунушуңуз керек. Эгер моюн сунбай турган болсоңуз, күнөөкөр болуп каласыз.
Бірінші Урматтуу Устамир тууганым, бул эркек киши өзүнө чоочун болгон аялдардан көзүн сакташ керек. Чоочун деген ким дегеним бар, бөтөн аялдар. Сизге мисалы үчүн өзүнүн кызыңызды, эжеңизди, же тайэжеңизди, же апэжеңизди, же апаңызды, же кайненеңизди карасаңыз болот. Мындан башка аялдар сизге чоочу болот. Мейли ал сиздин агаңыздын кызы болсун, бул сизге чоочун. Же жеңеңиз болсун, же башка болсун, бул сизге чоочун. Булардан сиз көзүңүздү сакташыңыз керек. Жана ошондой дагы бул көздү сакташтык, бул аманат. Аллах Таала бизге көздү аманат иретип берген. Бул көз Аллах Таала бизге неамат кылып берген. Бул неаматтын шүгүрү Аллах Таала арам кылган жерлерден көздү сакташтык. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'ан Каримде "Ва я'ламу хаинатал аюн" кыянат кылуучу көздү Аллах Таала билет дейт. Демек кимдин көздү арам эсен сана турган болсо, Аллах Таала берген аманатка кыянат кылыптыр. Аллах Таала берген неаматка шүгүрсүздүк кылыптыр. Аллах Таала бул көздү бизге неамат иретип бергендигин баяндап, "Алам наджаллаху айнайн" биз инсанга эки көздү бербедикпи дейт. Ким мына ушул көзгө шүгүр кылат экен, ким бул көзгө куфурчулук келтирет экен дейт. Демек Устамир тууганым, көздү сакташтык, Аллах Таала берген неаматка шүгүр келтириштик. Эгер сиз ошол көздү арамдан сактай турган болсоңуз, Аллах Таала дагы мына ушул шүгүрдү сизге көбөйтүп берет. Көзүңүздүн нурун дагы нурлантып берет. Караңызчы, бир тууган канча адамдар көчөдө эле көрө албай жүрүшөт. Бирок Аллах Таала сизди ошолордун арасынан сиздиги эле урматтуу эки көзүңүздү көрө турган кылып койду. Міне мына ошол көздү сиз Аллах Таала үчүн сактап бериштигиңиз керек. Жана дагы урматтуу Устамир тууганым, бул көздү сакташтык, бул нафсыларды тазалоого алып келет. Анткени инсан ар кандай арам нерсени көрө турган болсо, анын жүрөгү катып калат. Ал ибадатка болгон анын жүрөгүндө бир ихластуулук, ибадаттын бир лаззатын, ыймандын ширинин алып тартпай калат. Ошол биз канча намаз окуйбуз, канча садака беребиз, бирок ошол нерсени ибадаттын бир лаззатын көрбөйбүз. Неге? Көзүбүздү арамдан тыйбайбыз, тилибизди арамдан тыйбайбыз, кулагыбызды арамдан тыйбайбыз. Мына ошол себептен Аллах Таала бизден мындай ыймандын халаватын эле бизден алып келет. Ал эми көздү сактай турган болсок, Аллах Таала сөзсүз түрдө биздин жүрөгүбүзгө ыйманыбызга бекемдик, жүрөгүбүзгө дагы ошол ыймандын лаззатын бизге эле тарттырат. Мындан дагы башка бул көздү сактоонун фазилеттери аябай көп. Убактыбыз тар болгондо байланыштуу мына ушул нерсе менен чектелебиз. Демек бүгүнкү алган сабагыбыз кыскача айтканда бул көздү сактоо экен. Көздү Аллах Таала арам кылган нерселерден сакташыбыз керек экен. Жана ошондой эле Аллах Таала ада кылган нерсени гана биз көрүштүгүбүз керек экен. Куран окушубуз керек. Бирөөлөргө ошо көзү менен жардам беришибиз керек. Бирөөлөрдүн муктажын бүтүп беришибиз керек. Же болбосо көзү менен дүйнөбүзгө пайдалуу иштерди кылышыбыз керек. Көзү менен элибизге пайда келе турган иштерди кылышыбыз керек. Ал эми көздү ар кандай бир телефондон же башка кандай бир играларды ойноп, убактыбызды ар кандай текке кетирип турган нерселерге көзүбүздү бул иштеткенден сак болушубуз керек экен. Субханека Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.